Audio Jungle. New TV шоу программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мира Абдулдаева, саламатсыздарбы? Бул рубриканын коногу ким деп жатсаңыздар, кыргыз желегин желбиреткен спорт жигити, алгыр аты менен таанымал болгон Актилек Жумабек уулу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашабыз. Салам алейкум, кыргыз элим, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Дагы бир жолу алгач мен сизге оюндун шартын менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Ал эми сизде болсо 3 гана мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде сиз жооп берсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Даярсызбы? Даярбыз. Анда биз баштадык. Менин спортко келип калуума Агам түрт болгон, кыздардын мага жаккан жана жакпаган сапаты. кылыктанганы. Мен көп калп айтам, себеби Калп айтпайм. дүйнөгө таанымал мушкер болуу үчүн Аракет кылыш керек. Москвада өткөн беттеште. Болдум. Беттештеги менин өзгөчөлүгүм Бул эмне? бут. Мына сага спорт деп жүрүп үй бүлөмө. Көп көмүл кылбай каласың. Кыргызстан мен үчүн. Мен үчүн бул мекен. Кийинки суроолор кыздар жок эле дегенде 30 мүнөт кечигишет. Мунун сыры эмнеде? Бунун сыры бул боенуп Армияга барып жигиттик милдетиңизди аткардыңыз беле? аткаргам. Канча жеңишиңиз жана канча жеңилүүңүз бар? 10 жеңиш, 4 жеңилүү. Үйлөнүү үлпөт тойдогу эң оригиналдуу место кайсы? Орундук. Бул место Билбейсиз, Алгыр деген атты кандайча тандап алдыңыз? буну агайым койгон. Алгач кыздар менен жолугушууда кандай сезимдер болду эле? Жолугуп көргөн эмесмин. Канча жашыңызда биринчи жеңишке жеттиңиз эле? 2009 24 саат ичинде канча ишти бүтүрсө болот? көл иштеп болот. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор машыгуу залда же таза абада? Таза абада. Кийинкиси кыздар менен таанышуу же иш бүтүрүү? Иш бүтүрүү. Машыгуу же машыктыруу? Машыгуу. Үй бүлө же карьера? Үй бүлө. Актилек же алгыр? Актилек. Чуркоо же секирүү? Чуркоо. Тамактануу үйдө же кафеде? Үйдө. Кийинкиси мектеп суроолор. Балбан Кожомкул Кабауу кайсыл жылы жарык дүйнөгө келген? 18-жылы. 1888 жылы жарык дүйнөгө келген. Карлос Монзон деген ким болгон? Белгилүү мушкер болгон. Кыргыз желегинде канча түс колдонулат? 2 түс колдонулат да, сары жана кызыл. Кийинкиси Кыргызстандын туңгуч президенти ким болгон? Акаев. Туура. 7/5. 5. 7/5 канча? 7/5 35. Туура. Кийинкиси макалдуулаңыз жигитке жетимиш. Өнөр аздык кылабы. Өнөр аздык кылат, Кийинкиси Чыңгыз Айтматовдун акыркы чыгармасы? Эстеңиз. Акыркы жолу кайсы чыгарманы окугансыз? Точно эсиме чыкпайт. Эсиңизде жок, бул тоолор кулаганда. Урматтуу бүгүнкү биздин коногубуз Актилек. Биздин сурообуз аякталды. Бирок сиз акыркы суроолорго жакшы жооп берген жоксуз. Же кандай эстен чыгып калдыбы? Мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болду? 2009 бүткөм. 2009 бүткөнсүз, Ошондон бери китеп окуй элексиз. Окуйм эми. Окуйсуз. Сүрдөп. Камера сүрдү көрүндү, жакшы жооп бере албай калдым. Сиз аябай сүрдөдүңүз. Мынакей ушундай сүр менен, ушундай сезимдер менен бүгүнкү биздин рубрикабыз мынакей аяктады. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз жеңилди. Сиз 3 мүнөт ичинде 29 суроого жооп бердиңиз. Бирок арасынан туура эмес жооп бергендер дагы болду. Демек сиз утулдуңуз. Анда алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы. Кийин ал тапшырманы бүгүн бизге конокко келген Актилек Жумабек уулу аткарсын. Кийинки конок скакалка секирип, скакалка секирип жатып ырдаш керек. Бирге жүргөн бактылуу күндө тынчымдап козгойт
санамды. Кандай болду? Аябай жакшы, мен үчүн кичине кыйыныраак болду. Сиз ырдадыңызбы же жөн эле ойлонуп эле кылып аттыңызбы? Ырдадым, бирок образга кирип ырдай алган жокмун. Образга кирип ырдай алган жоксуз. Себеби бир убакта спорт менен машыгып, бир убакта ырдаш бул өтө оор нерсе. Оор нерсе. Анан ошон үчүн ырчылардын дагы өзүнүн орду болот, спорт жаатында да өзүнүн орду болот. Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Биздин кийинки коногубузга ушу бизге окшоп залга келип, бойго чыкпаса да бир залды перчатка кийип, биз менен спарринг кылып көрсүн. Эгерде айым болсо ал мен менен чыксын, мырза болсо сиз менен чыксын. Мынакей ушундай сонун тапшырма алды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.